Кандай гана талант болбосун, бардык таланттын ээси болгон Табылдактан бүгүн биздин мейманда. Саламатсызбы агам? Саламат. Аны кыз кылабыз. Печалардыбы? Печаны. Дайбеттин көрүшөтүн аямай жок, баягы репетиция кылып алган. Унутуп калдык да, талаада берки башка деле тийип атат, көзгө деле, мурунга деле тийип атат, ичке деле. Бизде негизи уят жок экен эл сыйлаган менен. Начар адам турбайсызбы да ошентти. Король кирмек түгүл өтүп кетиптир убактыбыз. Экөөбүз жайымача сүйлөшүп, менин ичиме бутун коюп туруп анан ныгырып атпайбы мынтип. Оосума жетип бир жугуртаганда жаркта забалап. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Сиздердин көптөгөн суранычыңыздар боюнча дагы бир мейманым маңдайымда отурат. Кыргыз Республикасынын эл артиси, бардык жагынан төп келген, талант десең укмуш, талантка бай адам. Кудай баягы таланттарды таратып атканда авам уштап эле бардык талантын алып алган окшойт. Манасчы десең манасчы, төкмакын десең төкмакын, жазмакерлиги дагы бар, драматург, актер деги бир койчу. Кандай гана талант болбосун, бардык таланттын ээси болгон Табылдактан бүгүн биздин мейманда. Саламатсызбы агам? Саламат. Сизде ушунчалык көп талант, ошончолук көп таланттын өтөсүнө чыгып, анан бир адамга сыйып калышынын себеби, сыры барбы, я? Эми сыры деле жок мунун. Анан? Эми жана сен санап өтпөдүңбү? Ошол бир куудулдар айткандай, ошондой талантты элге таратып атканда Кудайдын колуна түшүп кетсе керек кокустан, көбүрөөк куюлупчу. Анан ошондой болуп, эми тамаша бул эми ата-бабанын, мен ойлойм, ошо аталардын канынан калган кичине тамчы, тумчулары, серпиндилери, алардын кандары бар да кичине. Анан алардын кылган, алар деле төрт тарабы төп таланттуу адамдар экен. Ошол ар бир талантынан кичинеден кан менен өтсө керек. Бирок баягы өзүңдүн дээриңде да болбосо деген да кеп бар го. Анан ошо дээрде бар үчүн, ал үчүн мен ошол көзүмдү ачып, ошол үйүмдө нарында, айылда абышкалардын, карыялардын, чоң энелердин, аталардын, апалардын ошол таланттар жөнүндө айткан кептери, ошол укмуш кылып айтчудалар, жомок кылып ичудат эле, жөө жомок кылып ичуда. Анан ошолорго кызыгып эле ошол кичинекейден эле мен да ошондой болсом, ошо айтып аткан жомоктогудай кишилердей болсом, комуз чертсем. Алар ошо биздин кыргыздын залкаларын айтып атат да, башка жакта айтпайт да. Осмонкулду айтат, Калыкты айтат, мисалы үчүн Саякбай аталарды айтат, Сагынбай, өз чоң атам Тыныбек, аны Актан баласы Муса Абаетов, Атай Аксакал. Чыгылып ушундай залкарлардын баарын айта берип, анан ошого кызыгып эле баарындай болгум келе берчү да. Кичинекейимде. Анан мектепте ушу мени школдон ушу агайларым ушу жолго салып ийди окшойт деп ойлоп жүрөм кийин. Айылга артист келет да. Же кукольный театр келет, курчактар келет. Же опера театры барып калат, айылдын баарын чогултуп, райондун бир ортосуна опера, айчүрөктү коюшат, башка оюндарды коет. Же бир казак, Кызыл Ордо, Чимкенттин казак театрларынан бери келчү да кестен Нарынга, Камалжировкага. Биз ошо жака барчубуз. Анан биздин Кыргыз драма театры филармонияга алып, байма-бай жылына алар 3 келмейин калбайт. 3 бригада башкалар келет. Анан ошолорду көрөбүз да кечинде клубда. Кичинекей клубубуз барып тыгылып алдыга баягы сахнага минтип
сахна бир жерде да минтип бар балдар минтип отуруп алабыз. Биздин эле бир жерибизде эле ойнойт дегилер. Ырдашат. Анан эртеси сабакка барабыз. Сабакка барганда эле кайсы сабактан берген эжейибиз, багайыбыз кирбесин. Актанов тур ордуңан дейт, анан турчу. Түндөгү артисттерден туура бер дейт. Сабак сурабайт. Анан туруп алып туруп анан курчак келсе курчакты туурайм. Комузчу келсе комузчуларды, ырчылардын ырын магнитофон экенбиз да бала кезде. Жок дегенде бир куплетин жаттап каласың да, любой жерден. Же болбосо спектакль коюп барышат, ошолордун же бир терс образын, жең образ бар, көңүлүң уюп калат да. Ошону туурайм. Анан кийин биздин көчөдө балдар бар эле, теңчү балдар бар, классташтар. Ошолор анан Иван деген орус бар эле. Согуштан келип ошо биздин айылга туруп калыптыр. 6-7 баласы бар эле, эркек, бүт эркек балдар болчу. Анан ошонун бир Петро деген баласы бар эле, Петя деп койчубуз. Орустар кичине бизге караганда сулуураак келет анын балдары. Ак, жумал бар. Аны кыз кылабыз. Петялардыбы? Петяны. Анан берки калгандарыбыз ошо спектакльде, түндө көргөн спектакльде мисалы үчүн эсимде Ысык көл театры Козу Көрпөш Баян Сулуу деген казактын спектаклин коюп барып калды. Эшикке койгондо ошон эртеси. Петяны Баян Сулуу кылып, мен Козу Көрпөш болуп, да бир Мелис деген бала бар эле, дук туйган кара. Аны жана терс образ кодор кылып, сразу эле кылыч каркандар даяр. Мискейдин капкактары калкан болуп берет. Кычкач-пычкачтар кылыч болуп берет, шакалалы белен. Ошол көчөдө 2-3 үйгө ойнойбуз. Кадимкидей бизди көрөт ошол айылда кабышка кемпирчи. Күлүп боорлор эсилип айланып кетендер тиги пудаш. Ошентип жүрүп жанагы көп таланттуу ошолордон жукту. Ошо мектептегилер эртеси эле сразу чакырып алып жаңы доскага чарып мени бирди туратып алат бирөөнү. Жырдатып алат, же сүйлөтүп алат, же бир балакет кылат да анан сабак баштайт. Андан кийин сабакка түшөт. Анан кээде агесте мугалимдер, айылдын мугалимдери да той тропага кетип калат, анда кеттиңби деле көп жокко. Анан сабагы бош калат да 1 саат. 1 саат кечке классыма концерт берем. Ошентип жүрүп жанагы өнөрлөрдү бирден жугузуп, анан кийин ошол өнөрдүн баары эми ошолорду деле мен өзүм бирөөлөр айтып калат азыр деле. Ой, мунчаны эмне кыласың? Бир эле өнөрдүн артынан түшүп ошонун түбүнө жетип кыйын болуп албайсың. Мунун баары тиге деле ана классташтарым, тең туштар тамашалайт бүгүн ушу кечте. Айтабыке, ушу сен бийчилердин конкурсуна деле катышып көрсөң деп. Анткени бийлейлегисиң. Ошону эле калды сеники. Ырда обончуга да катышасың, комузчуга деле, манасчыга деле болуп, төкмөлүккө деле катыша бересиң. Спектаклимиз ал өзүнчө ал менин кесибим да. Ошентип ар кайсы таланттарды алып, бирок мен мындай уялбайм да. Анткени ошол ар бир өнөрдөн кандайдыр бир бийиктикке, кандайдыр бир чекке өтө чокусуна чыгып кетпесем да, ар бир кылып аткан өнөрүмөн кандайдыр бир бийиктикке жеттим деп ойлойм. Анткени баардык өнөрүм элдин сый урматынан, элдин кадырынан, анан өкмөттүн сыйлыгы деп коет, эми ошо конкурстарда сыйлык берет. Баарына жетти, ар бир өнөрүмдөн ошо алдыңкы орундарды алып келатам бу жашка чейин. Анан эми азыр андай катышпай калдык, баягы Мачы. Арабадан жалккан аттай болуп эле. Апам неме жакты, жанагы айыл өкмөтүндөгү образыңыз так эстен кетпейт да, ушу маңдайда турат. Ушунчалык эми аны кино тартылып атканда 60 жашта болчусуз, 60-тарда болуп каласызбы? Бирок ушунчалык 56-57-лерде мен го дейм. Анан Аскат байке менен аябай ушу күрөшүп мушташкан жериңиз
бир өзүнчө эле дагы эле элдин баарын эсинде да. Актерлук чеберчилигиңизде бир өзгөчө бир билбейм мен баардык өнөрүңүздөрдөн ушу актерлугуңузду өзгөчө сүйөмбү? Негизги кесип дал. Негизги Кесибибиз актер да. Мен өзүм актер театрда иштегенден кийин берки өнөрдө жана жардамчы. Хобби деп айтууга болбойт. Хобби эмес эле, чындап эле киришкен эле өнөрлөр аны бар деле. Ал эми Аскат экөөбүз ойногондо ал бир кызык болгон. Ошол Мушташка келген жеринде Эрнис режиссер Абдышапар. Бишкектен бизди туура ойногон кийинтип коюп алыстан тартып ойнотуш керек да. Мисалы жыгылып кеткендер, сайып кеткен, чабышып кеткендер ушундай дублерлор деп коет да. Ошону чакырабыз деп калды. Анан Аскат экөөбүз намыстанып кеттик. Анан бир күн кое турбайсыңар, биз репетиция кылып көрөлү. Силер көргүлө. Анан эгер такыр эле жакпаса чакыргыла. Болбосо өзүбүз эле ойнойбуз, эми өзүбүз ойноп аткандан кийин десек эле ишеңкирешкен жок, баары эле айым атпай эле, кыйналбай эле дублер чакырып эле жок биз ойнойбуз деп анан бир жума күнүгө элдин баары үйүнө кирип күн баткандан кийин болбосо эл чогулуп карап тура берет да. Репетиция кылып атсаң деле бала бакыра чогулуп мишетет. Ошол Мушташчу съемка болчу жер дайым болчу. Ошол жерге барып күнүгө 2 сааттан мушташабыз. Анан чындап эле. Өтө чындап кетпейбиз. Акырында репетиция кылып, сен мындай муштаганда мен мындай тосуп калайын жолу, мен тепкенде сен могу жериңе тийсин. Ошол жериңе ыктап тур, анан башка бетке тээп албайлы, муштап албайлы деп аябай репетиция кылдык дагы. Бир жумадан кийин анан ошол жер съемка болмой болду. Айылдын эли бүт чогулуп алды. Өзүнчө эле көрүүчүлөр пайда болду. Тегерек дейт мына тигиндей. Бала чака кемпир кеш эшегинен бери келип турбашты. Сиздер баягы съемкадагы айыл өкмөттүк көп киши тартылды да. Баары келип турушат да, кантишет экен бул экөө. Анан Эрниске мурда эртеси айтканбыз, эртеси болот эми таштарды тертирип бер болгон сураганыбыз ушул. Анткени чоң таштар бар, баягы шагыл төгүп койгон да. Анан тердирип койгон, баары шагыл калат да, мындайлар калат. Бамушташып касылып кетет, да төккөн жер момдай таштар чыгып кетет. Аны карайсың анан болгон. Только анан бир оператор алып барды Бишкектен, ал абдан орус экен, абышка экен орус. Ошол кыйын го кебетеси. Биз айттык, Аскат экөөбүз айттык, мен айттым Эрниске. Тартсаң бир дубль менен тартып кал. Экинчи дубль болсоң да бүттү, болбойт биздики. Бир дубль менен тарткылай. Анан койда бар ошо орус абышканы алып барышты. Кыйын окшойт. Баштадык. Кудай бетин көрсөтүн, аямай жок, баягы репетиция кылып алган, унутуп калдык да, талаада берки башка деле тийип атат, көзгө деле, мурунга деле тийип атат, ичке деле. Ар бир бирок баягы негизги задачада жылган жокпуз да, чыгып кеткен жокпуз. Ушундай катуу мушташтык. Кийин Аскат экөөбүздөн бир жумача ооруп баса албай, таштар кирип кетиптир, байкабай бул жерге тээбиптир. Мен Аскатты кабыргам деп ал кыйжай бир жума. Ал мени тизе менен тепкенде мен колду мындай кылып чалкадан кеткен билинбейт да. Болчу мен тоспой калыптыр, могу жериме тийип башым көтөрүлбөй бир топко чейин. Болгон килеген жигиттин тизеси оңой эмес да. Ал акыры митпейт да. Урушуп аткандай катуу тепти да. Чындап эле тетигинден ары кеттим да. Тура албай кала ыстап дагы эстей коюп эптеп анан бүттү. Элдин баары эле кол чаап калды, күлүп атканы мындан көп. Дептим эле мактап атканы андан көп. Укмуш болду. Эрнис тим эле жайылып оюндагыдан ашып кетиппиз да. Бул экен актерский жасалма болуп калат го деп эле турдум дейт. Анан өкөң урушуп киргенде ажыраткым келип кетти дейт дагы. Да бир балекет болуп кетпес. Мурдубуз да канап кетти, тиштерибиз канап кетти. Шыгылып ошентип анан немети анан ошол жери бир ошондой жерлер бар кинодо, мисалы үчүн спектакльде деле ошондой.
ырда деле ошондой керек болсо. Bir жеринен bir элдин жүрөгүнө куюлуп кирип кетесиң да, bir ирмемден. Сенин 1 саат ойногонуңду эстеп калбай, ошол жериңди өмүр бою эстеп калат. Мисалы үчүн азыр шилекейип сагып атаң көрүп мукем ошондо момундай ойногондо момунткенде Кыдыр Назаров могу жерде ойногондо артисттин баары карап турчу, ошол жерине келгенде татуу чыкканда ошол жерин карап турчу. Башынан айгала карап турчу эмес экен, ошол жерин бир укмуш. Даже кесиптештер өздөрү ойноп аткан киши таң калып кетет да кээде. Ушу бир байкаустан чыгып кетет бир. Бул репетицияда чыкпаган нерселер ошондой жерде жанагынтип чыгып кетет, анан ошол элдин көңүлүнө уй түшөт экен деле, анан ошентип акырында анан элдер таанып калат. Анан мени ушул жерде Бишкекте остановкада турганбыз жолдошум экөөбүз. Анан бир серьезный галстукчан жигит эмес, чоң эле киши 50-лерден ашып калган. Анан учураштык. Анан сиз табылдыңыз байкесизби деди. Ооба. Сизде негизи уят жок экен эл сыйлаган менен. Начар адам турбайсызбы деп ошентти. Жиним ушуну эле. Эмне деп, сен кимсиң өзүң? Резко ошентти. Кимсиң сен? Сен жок, адамдан аларда жалынып, жалбарып, аст үстүнө түшүп. Анан бергенге келгенде канча жыл болду аксакал эми, ошол уят да. Сизди мен таппай жүрүп, азыр капыстан көрүп калдым. Сотко берейин деп дагы сиздин кадыр кетип калат экен, эл журттан эметип деп. Жакшы эле өзүм тийип келдим, давай азыр бериңиз. Мен кайра кетем, мен өзүм кеминдик балам. Эмне алдым эле сенде? Деп өңүм башкача болуп, түктөйүп, жаман жиним келдим. Начар адам экенсиз. Эл калп эле сыйлап, артист боло берет турбайсызбы калп эле. Сахнадагыдай эмес турбайсызбы, жашооңузда өтө начар киши турбайсызбы деп эле. Атат кайра бери, жанында да бир жигит бар. Ал жигит ары басып кетти түкүрүнүп. Көрсө алып бактын ар жагына барып ыкшып атып туранысы. Бай козуну бербейсизби эми деп ошентти. Кайсы козу? Сен мен коз алдым, жоголчу. Эне деп сөгүп да жибердим аны. Менин кебетемди көрүп кат кырып жиберди баарасы. Шакала кучактады. Килейген киши жигит киши экен. Бастында эле калдым кучактап. Байкебиз сыймыктанабыз сиз тамашамен. Жанагы силер айлөкпөнтө сиз койнуңуз калып жаткан коз меники болчу, ошону бербей кеттиңер. Ушундайлар болот. Анан ошентип эле жанагы бүгүнкү күнгө чейин эле ошо кинону көргөн кишилер андан кийин деле канча роль ойнодук. Мисалы үчүн Боз салкынды деле кеп кыла беришет. Кулдугум бар. Деп келебиз го жана койма арабайт. Бир мен маарайм окшошпойт. Бир Асылбек маарайт, ага да окшошпойт. Бакыт өз мукул ал жетелеп келет. Ал маарасаныкы сапсым эле бир кой эмес эле бир балекет. Маарап чыктык да маарабай. Ошентип атып Мукемдики го, Мухаммедтики маараганы болуш керек. Ошонуку кичине койго окшоп. Маарабайт экен да, өзүнчө койсоң какшайт энең турайын. Тарта баштаганда эле дудук. Анан ошол кой аркылуу Мукем дагы, мен дагы, Бакыт дагы, Асылбек дагы жарк этип чыкпадык. Бул бизди кой көрсөттү да. Койду этажга жетелеп чыгып кулдугубуз бар деп атса кызык да. Тем более кой жанагы. Анан мына ошондой моменттер болот да. Спектакльдерде андан бетер кызык моменттер болот. Ойной албай күлүп жатып алган, чыгып кеткен кездер болот. Айтып бергизчи. Тигилер урушат эмне? Ошончо көз карап атканда жаман болуш керек э? Москвада бир кызык иш болду да. Москвада Малый театр деп коет. Нарын театры декадага кылдык 7 күндүк спектакль, 7 күн Москвада. Көрүүчүлөр рукмуш ал кезде эмне? Советтер Союзу кез. Короллерди алып барганбыз. Капар Медетбеков короллерди ойнойт, мен шутта ойнойм. Анан ошондо деле шутту 40-тын ичинде ойноп калдым го. Ал шут деген бале болуш керек өзүнчө
гимнаст болуш керек почти. Тоңко баш атып, секирип, ары секирип, маймылдай болуп, тияққа секирип сүйлөгөнүндө ушундай шут деген шут да. Бирок философтардын сөздөрүнүн баары. Анан ошого мага берип койгон дублер жок ойнойм. Мен ушуга чейин экинчи составы жок ойнойм. Ушу бүгүн да ошондойм. Эмне экенин билбейм. Мага экинчи состав коюлбайт да. Жалгыз ойнойм да. Элдер жыргап, бүгүн сен ойноп кая деп кетип калышат. Эмесинчи? Экинчи составы же биринчи. Анан состав жок, анан ичим ооруп атат. Түйүлүп ооруйт десем. Сол эле турган. Ошо Малы театрдын бир бурчунда пельмени бар экен, колбаса, сосиска саткан. Анан алыс кетип калбайбыз, Москвада деген каяка кетип калсаң кайра таппай калышың. Спектакль жүрөт. Барып ошол спектаклдин алдында аябай пельменинен да жеп, сосискасынан жеп өлөт, лыкыйып тоюп. Жүрөсүң. Май ичим ооруган, ого өтер баягылар оорутtu окшойт. Чыдай албай атам. Улам эле чуркап барып келем. Мага апарып, эмне болуп атасың ай баласы? Ашуттун кийими, кирим ошол. Дейт, анан аябай ичим ооруп атат. Эмне жедиң эле? Ой, эл жеген эле, сосиска жеген, пельмен. Эми ушу спектакльнен тойбой эле койбойт белең. Кантип ачык ойногонтип ойнойм. 3 саат жүрөт спектакль. 3 саатына кандай чыдайм? Королдун жанында эле жүрөт да, башынан аяк ошол экөө жүрөт да. Анан отурганбыз ушинтип, анан башталат, мына башталат. Уже музыка кетти, баягы сахна көшөгө ачылды, сахнада эл толтура. Королду күтүп атышат да, анан королдун алдында шут кирет, тоңко баш атып, чоору бар мындай ойногон, мынтип секирип, ар кимге барып шылдыңдап. деп шылдыңдап ба турган лорддор баягы, королдор бар. Король менчиктеп кызына бөлүп баштайт го жерлерин. Сени буяктала, ошол жерде тым-тырс эл. Тим эле чымнук, чиркеүүнү угулат. Анан шылдыңдап ошентип кетип, анан бир жерге отуруп калчумун да, король кирип келчү. Анын башында кызык баса, ошону айтайын деп каттап кеткен турбайбы. Капыраке отурду да. Мен улам чуркап жанагы тилдеп, анан экөөбүз аг киши тамак тартат, мен да тартам, маңдай тескөбө туруп тиги жерде. Эл күтүп атат, тым-тырс тияк, уже ойнолуп атат, музыка кетти. Тамак тартып шашкан киши эмес болсо да киши өмүр. Деле эми чыкчу киши айланайын, тем более королдерди ойноп чыгып аткан киши ар бери ичине басып даярданып тур. Жок, камырабайт нарында отургансып. Мене жедиң эле. Оозун барда беле көзүңө көрүнгөндү жей берсең өтөт ичиң. Дагы эми сахнада секирип кеткенде чыгып кетсе өлдүк да. Аябай Кудай сактасын, антпеңизчи, сиз айткан сайын ичим түйүлүп кетип. Эми мени карап тур, бүгүн ойнойм деди. Ушундай хакмас киши болчу. Кандай ойнойсуз десем, вообще сен көрө электей ойнойм деди. Деп мен бир каткан амалым бар табаке деди. Анан нарын деле көрсөтпөйт белеңиз, Бишкекти деле көрсөтпөйт. Жок, аякты койчу Кыргызстан. Мына Москвадан көрсөтөм, карап тур деди. Король кирмек түгүл өтүп кетиптир убактыбыз. Экөөбүз жайымаса сүйлөшүп бир кезде 11 чуркап келди. Капыраке, айт, эмне турасыңар? Ошондо да шашып. Эми өрттөнүп атабы, коя тур, мына турган атпайбыз. Кемин 2-3 мүнөт өтүп кетти. Тигилер действие бүттү. Эмне кыларын бербей солда эле асман тиктеп эле королду күтүп. Ана мен жанагы секирип барып, анан сиз ошентип иштерде жок амалыңыз, менде бир амалым бар дедим. Ана көрөк, экөөбүздөн көрсөтөбүз балам бүгүн деди. Анан мен барып чалкаман түшүп, бутум кастырып, чормен чалкаман түшүп жатып алдым. Мында жөн отуруп эле ойночумун. Чалкаман түшүп жатып алдым, анан Капыраке король келди деп башы бурур болуп калганда шашпай басып келип, менин ичиме бутун коюп туруп, анан ныгырып атпайм мынтип.
Emçi dana içim ağrıp atkan atay göğsümen jaş çıkıp akırını kıp koyatılam. Elder kol çabıydı. Anday yok eken anday bolup opturdu esprikaröller şutun tebeyle alıp. Artistler andan gülüp atat. Kırılıp kaldı. Alardın kebireurüsü bilçü men içime aratkan var. Kim tutmalдар çoğu. Anam albukat bütkendire çıgı böyle bor içime orup atkanda kara gülkü jarı yok degensin. Gülküm gelip oşo menen Mudayır dedi. Oşomun içime ayıgıp ketсе boluptu kaparaka basıp koysa. Momундай kızıklar bolat. Oşonu köpkө çeyin aytıp жүрдүk. Köp okuyalar bolat teatrda. Turmuşunda da köp okuyalar bolat. Bir günü jaş kezimanda teatrga kirgenim bir ekele jil bolgan. Anan kulatıp kelet dep kaldılar. Kulatıp emede Верховный Совет председатель. Карагызурда малчыларда ош жерде болот жыйналыш ошо артынан театр бар. Bir жарым saat жакшы концерт бересиңер. Анда Чечейбаева бар, Окмуш Мамашева бар, Момушева бар, Тагай. Чоңырчылар бар, Жумакаевалар. Ошого Тагайбек экөөбүз аккордеон ойнойбуз. Мен аккордеон, анан Агиш аккордеон. Анан эки үйгө конокту бөлүп салып бір анан жыйналыш бүткөндөн кийин бир ошол жайлоо совет чоң деп койчу ошо жайлоо Карагызурдун ошо башкармасы да ошо жайлоонун ошонун үйүнө коноктошуп атат анан эле Чечейбаева Сагып эжени тиги Төрөбай Кулатович ушул иши ырдап берсин деп атат деди. Төркүйдө турат. Биз калыйбектер болуп ырчылар, ырдачулар оз күйдө турабыз. Анан арак ичмей жок, вин ичмей жок. Ичсеңер өлтүрөм, чыккандан кийин ичкиле деп бияктан директорлор райкомдун баары айтып айтканда шерменде болосуңар, арак иче көрбөгүлө, бирдеме. Уят дем тийишин. Муну эмгиче айтып жүрүшөтүн арымдыктар. Сагып эжеге мен тартып берчүмүн. Чечейбаева. Анан мен аккордеон басынып киши кирип анан Таштокон төрдө кулатып отурат. Дагы чоңдор Фрунзеден барган чоңдун баары отурат. Облус, обком, райкомдордун баары отурат. Аксакал. Анан Сагып эже мындай отурат. Мен мындай аккордеонумга алып мындай отурам. Менин биягымда Кимелаев, Зейнегүл эже бележе, Тамара эже экөөнүн бирөө болчу. Байкуштар экөө тең тиякты го. Анан улам тоз көтөрүп кичинеден тигилер эми ушун үчүн алып коелу тиги бу деп алып атышат. Анан биз менин көзүм кусарып арак жаңыдан вин ичип жүргөн кез болчу. Анда аракеш деле боло элек болчумун. Анан жаңы баштап жүргөн кез да. Ушундай ичким келет да. Бир кезде жайлоодо эмес айылда шаарда свет өчүп калчу да кезде. Жалп эле дейт. Бир кезде свет жалп деди. Атаң капкараңгы эле болуп калды. Көз айса көрүңүз. Анан менин колумду мынтип кармап Тамара өзүнүн алдындагы стаканды. Менин колума мынтип карматып коюп атты. Тартып жиберди. Анан свет эми жок дегенде бир 15-20 мүнөттө күйөт да кайра. Анан эже кой десем, мен бунун күйүп кетет свет күйөлүк деп тартып алды. Оосума жетип бир жугуртаганда жакта забалап кулатып баш болуп төрдө отур. Же жутуп үй албайм, же кайра коюп үй албайм деп эле туруп калсам бер жакта турган биздин директор төкөлдөшүп болчу. Төкөлдөшүп деген киши ал мындай четтире отурат. Ушундай карасам өңүр куп-куп болуп. Ушундай уялгандан жини келген экөө кошулганда адамдын өңү бир жагы кызыл, бир жагы ак болуп калат экен. Алып жибер деп ошотtu. Деп калдыңыз. Эмне болсоң ошо жутуп жиберсиз. Күлүп атышат төрдө катуу күлбөйт, акырын биздин нарымдыктар уят болуп күлүп атат.
тиги кулатып чындап күлүп атат. Ала кой деп алып жиберди, ырдады. Ырдады эле уккан жок берки биздикилер. Жини келип отурган эмелер ылдый калып, уят болду да. Уят кылдым да мен весь нарынды. Ошондой бир бул турмушта кызыктар. Андан кийин Кочкордун Акчар деген айылы бар, Ленин колхозу. Ошол жерге Нарын облусу боюнча ошол Акчарда бир чоң жыйнаш болуп калды. Андан кийин Зейнеп Эсеналиева деген татынакай укмуштай сулуу кишидей сулуу аял көрүлөт мен. Жаш кез ошол ырдайт Тагаевдин. Тайрарайра тарарайра тайрарам тарарайра тарадайра деген жан эркем о менин ананам деген сонновондо вальс. Ошону ырдайт. Дагырчылар бар болчу. Анан мен эле бардым аккордеончудан. Тагаев экөөбүз эле анан кийин бирден экиден келишти музыканттар, аккордеончудар. Эсенбек болсо окусун бүт элек беле иши кылып. Анан кыз жибекти тытып эл көрүп аткан кез болчу, жаңы чыгып. Жаңы казактын кыз жибек. Анан Зейнеп элежен тебетей анан үкү тагынат да, казактар үкү тагынып алат да. Азыр деле тебетейин эркектери деле. Эркектер таанып. Төлөгөн үкү тебетей кийип жүрбөдү беле. Анан терезеде Зейнеп элеже тебетейин коюп тур, анан тиги өзү боянып. Анан чыгарда кийем деп атыптыр, анан бирөө ырдамак. Анан баягыны кийип алып, мектептеги бала кезимдегидей. Төлөгөнгө окшошуп калдымбы? Кайран гана казагым деп аны туурап атсам. Ой, мен ырдатчу киши жак сахнага чыгып туруп калыптыр. Мен бер жакта туурап. Сен бар деген киши жок. Ай, күтүп калбадыбы бар деген. Аткан боюнча сахнага чыктым. Чыгып барып эле айнап кирдим, Кудай этин салбасын шаңкылдатып эле. Тигилерчим дегенде байкабай туруптур, анан эл күлүп эле атат. Тынып эле күлүп атат. Минтип ойноп атып, эки жагым карап коем, нем көрүнүп калды. Бутумду карайм. Эчте жок бул. Анан бир кезде ушу Тамара жабыш керек эле. Бир кыздардан минтип мени карады да, бирибиз карап, буга күлүп атабы деп ойлодум. Ал мени карап. Мени карабай эле бат. Андан дагы эми карабайсың, тиги тебетейдин эле өзүн кийбей, тиге жем рак жоолугу болуп турмушта канысын баягы мындай баатырлардын мындай болот да, анын ичинен салып койгом да. Тиги кишиге эмне болуп кетти, ал чыгып ырдабай чыгып кетип калды. Эл кырылып атат. Анан да бир кайталасам деле кайра келбейт баягы, жок, чыгып кеткен болду. Анан күлүштү карасам, бардык артисттер бир чык. Эмне болду? Деп чыгып барсам мен дие кой кебетең. Баягы күскө карасам баягы тебетей ошондо эми ажел бирөөчү менен кошо жүрөт. Ошентип мындай кызыктар көп кылдык да. Ошондой залкар артисттер менен чогуу Капар ака Жалил Садыковдун бир Кара көлөкө деген бандиттер жөнүндө спектакль коюп калдык Нарында. Жалил Садыковдун. Капар ака бандиттердин чоңу, атаман. Баягы илгерки шаардагы бандиттер жөнүндө болчу. Ууру балдар бычактап кеткен ошондой кароолчуну дүкөндө онот. Анан мен Эрик дегенин ойночумун. Калыбек Тагаевга дублер болчумун экинчи состав. Ал киши калып анан мен ойноп аткан бир жерде. Анан Капар ака чогултуп алып туруп бир туура эмес иш кылып коебуз да, кароолчуну өлтүрүп коебуз да. Силерди мен өлтүр дедим беле, кароолчуну байлап таштап анан киргиле дүкөнгө дебетим беле, акмактар, эшектер деп баарыбызды сабап чыккан жери бар болчу да.
чындап койчу да киши өздөрү көзү да албан киши барыбыз каяка качасың сагына качсаң болбойт анан бир күнү качып кетейин деп калдым катуу ичке коюп анан биз минтип калганда монтуп туруп желкеге коюучудан деп бакадай болуп жатып калчубуз мага кезек келатат анан мага жет сен карап турдуң беле кароолчу болуп деген деп туруп анан кийин ооба дегенде анан монтуп туруп ичке койчу да ооба деп коюп эле сыртты көчтөй качтым анан келгиле кармап деди тигилерди андай жери жок дене жок башкы спектакль болуп кетти алар кармап мени сүйрөп чыкмак беле алар ай кирбейсиң деп атат кирбейм урат дагы жалкып бүткөнбүз да күндүр таяк жеп атып анан бир көчтө карасам капырак көзү чыгып калыптыр жарымы эл жакта жарымы биз жакта күлүштү берге кетип кал албайсың сен клубтан чыгып эшикке чыгып кетишиң керек анан кийин биз акырын басып абайым акырын деп келатам эчтеке болбойт акырын эле чабам алдап келип чап кармады дагы сүйрөп тыркыратып келип мени кечке сабады качып кеткениң карамын эле каяка барасың качып капырак оюнан чыгарып эле сүйлөй берчү мындай спектакльде сөз айтчу эмес оюнан чыгарып качып каяка барасың Миң булакка кетип каласың Миң булак деген алыс менин айылымда мен нарынга качып кетейин деп атасың машина жок караңгы азыр деп кайра койгулайт ушундай кызык учурлар баштан көп өттү жанагы айттыңыз го анда винону жаңы баштап аткам аракетчи боло элек болчумун деп анан арак менен достошкон кандай экен агай мен эл артисти дегенди мен мурда Кыргыз Республикасынын эл алкашы дегенди биринчи алдым. Эл алкашымбы? Канча жолу театрдан чыгарып ийишти. Күзүндө чыгарып ийишет. Баягы командировка бүткөндө. Кылгылыкты кылып келем да. Келгенде эле бригадирлер отчет берип табылды. Сахнага чыкпай калды, ишти табылды. Кыздар менен кетип калып оюн токтоп калды. Бул акмак. Эми жашыбыздан да айланайм. Атыраңдаган балабыз анан кыздар менен кетпесиңдер ошентип айтып атат дегилер. Эптеп ушул болду чыгарып ийет. Кышта табош жүрөм, жазында командировкага кетерде кайра чакырып алышат. Эми жакшы болосуң, эми антпейм байк. Давай. Кайра. Ошентип театрдан бир кирип бир чыгып анан мен Кудай билип турат да. Ичип алып сахнага чыкпай калып кечтер да болду. Ошондо эми чоңойуп алган кишибиз эми акылы жок экенбиз да көрсө. Мындай бир жоопкерчилик жок, жаштык, мастык алдырып эле. Анын үстүнө бир эки киши, сен аккордеон укмуш тартат экенсиң. Анда аккордеон жок эле да Кыргызстанда. Чанд эле бар болчу. Атагы чыккан аккордеонисттерден Нарында Тагайып эле. Ошто Рыспай эле. Бишкекте бу Чүйдү кылып Төлөбөк эле. Жалла атыгы Каракулчада Мамат Оморов эле. Токтогулда Эркин Батырканов эле. Мисалы үчүн 7 областта болсо 7 аккордеонист болчу, болбосо жок. Даана таңсык биз болчубуз да, музыканттар. Анан кийин кыздар дагы аккордеонисттерди жакшы көрчү. Музыкантпыз да. Анан ырдайбыз. Рыспайдын ырын өкүтүп турган кез анда үн кадимкидей мелтиретип атаң көрө. Нарындагы Рыспай деп коюшат мени. Ага жетин албай эле анан ичесиң ата. Сыйды тааныбаган калкоста оюн коерду кечинде бөтөлүкөлөр келет. Жаш балдар келет, таанышып алалы дедик эле. Арак алып келип, вин алып келет. Вин ичебиз, арак ичебиз, ошентип отуруп алкаш болуп кеттик. Ошо менен 15 жылдай арак ичип сахнаны таштап койдум. Совсем театрдан кетип калдым. Арак ичип алып. Башыма болгон жака эле кете берчүмүн. Таласка кетип калчумун. Көлгө кетип калчумун. Ар кайсы
Жерге kete berçim. Eме ошондо кантип жашап жүргөнүмдү билбей. Ошентип өлө албай жүрүп өлөң айтат дегендей болуп, өлө албай жүрүп ошо кез түпкө барып элдик театр ачып берип атпайынбы. О, мейде. Театр жок экен, Дом культура экен. Ошонуга режиссер болуп оюн коюп, өзүм да ойноп, анан түптүн Дом культурасына сүкөлдүм. Элдик театр деген наам алып берип жүрбөйүнбү? Өзүм эле албайм, алкаш болуп жүрдүм. Анан көп бирок баягы ар жагыңда кайнап турган өнөр кандай жаман иш кылып атсаң да сахнага чыкканда талант чыгып кетет экен да баягы кичине жакшы нерселерчи. Тиякта жатат да, сагынып да калдың анын үстүнө сахнага. Ошентип жүрүп анан Нарын театрынан кайра айланып барып казыгын таап анан бар азамат баягы арактын баары жок, баары токтогон. Леви жактын баары. Анан барып эң эле жаш алдым мен заслуганы дагы, эл артисин дагы, башка сыйлыктарды да. Жашымды алып алдым да Кудай буйруп. Ошон үчүн сыймыктанып баш көтөрүп басам да кезде эл артисин кой заслуга алыштын өзү тозоктун жеткен чеги болчу да. Эмне деген алакеттерден өтүп туруп алчусуң. Өмүр бою сахнанын королу болуп жүргөндөр, комустун королу болуп жүргөндөр, ырдын королу болуп жүргөндөр рахмат укпай кетпеди. Заслуганы кой. Рахмат укпай кетти. Анан мен бактым төбөдөн тоодон чоң. Мен ошол жанагы кийин театрга киргенде баары токтоп жалаң чыгармачылык анан башотум менен комузунда черттим, манасында айтып, төкмөсү дагы болуп, обончусу дагы болуп, актеру дагы болуп, комузчусу да болуп эле баарын баягы сагынып калганын кишидей болуп эле баарын бир эле алып жөнөдүм. Баарын бир сүйрөп жөнөдүм. Муну эртең муну кийин дебей бир арабага жүктөдүм да анан бир сүйрөдүм. Анан ошентип мунун баары ар бири өзүнчө кызык. Ар бир талантка эмне болуп киргеним ал өзүнчө окуя. Ал өзүнчө ар бирин айтып отурсаң таң атат. Манасчылыкты баягы атаңыздан калды да, ошол дароо эле айтып кеттиңизби? Ой, мен манасчылыкты Негизи аяң кирип анан айтышат го, же аян жаттамабы? берген жок. Анан арак ичип жүрсөк аякта каян. Анан мен айтып атам го жана мектепке барганда кичинекей мен 3-4 класстан баштап эле жанагынтип мектепти бүткүчө эле артист болуп жүрдүм. Мектептин артисти, айылдын артисти болуп. Анан Семетей Манаса көк китептер чыккан кез жаттап алып туруп бир теманы эки эле окуганда жаттайм. Анан эртеси бар эле мектепке айтып кирем. Анан мугалимдер жыйналыш ата энелердин чогулушу болот, ал эле бул болот. Сразу эле мени чыгарат. Актанып жыйналыштын алдында же баягы элдер тынчыкча же артында Манас айттырат. Баягы жаттаганымды күпүлдөтүп Манасчы болуп калдым. Ошондон баштап Манаска кызыгуу пайда болду. Ошентип кичинекейден жүрүп эле. Анан кийин актерлукка кеткенде Манас калып калды. Анын үстүнө манасчылык коммунисттик партиянын тушунда вообще өнөрдө эле болбой калган. Өнөр катары карабай калган манасчылыкты. Чын-чынына келгенде. Бул бир жомок да, бул бир эпос да деп партиянын убагы да. Анан ошентип болбосо эгер ошо боюнча тынбай айтканда азыр чоң манасчы болуп калмакмын, тарыхта калуучу манасчы болуп жаттасам дагы. Анткени актерлук бар да. Эгер манасчы чоң актер болбосо элди алыш кыйын. Тажатып ийесиң 10 мүнөттөн кийин эл укпай кетет. Анан комузчулук өнөрдө ошондой болду. Асан Заркунов деген агайым жакында каза болуп калды, кайран киши. Ошо киши мени комузга сүйрөп кирди. Айылда бир 3 бала бар элек мектепте комузга шыктык. Ошолорду сабактан алып калып, антип окут деген деле киши жок. Эми ошо кишинин ушул көз ачык деп койсо да болот. Келечекти билгенин кара. Балким ушу табылдыдан атасы өнөрдүн кишиси эмеспи, балким кичине түртүп койсом, жолго салып койсом кызыгып кетип комузчу болуп кетеби дегенде ойлосо керек жарыктык. Анан
ошо киши чоң кербесимди майда чүйдөгөндөрдү үйрөтүп анан жайылыкка койду. Берки мени менен занмес эме кошо чертип жүргөн балдар үйрөнө албай койду. Такыр эле үйрөнө албай койду. Ама дээринде да комуз деген татаал, абдан татаал дүйнөдөгү татаал инструмент эле комуз экен. Же мындан ото болбосо, же перине жок казак-пазактыкындай. Каерден басты точка, почка жок, кийин коюп жүрөт го. Бу жерден басасың деп коюп жүрүшөт азыр. Балдарды окутуш үчүн. Андай жок, комуз татаалда. Анын толгош комузду күйлөштүн өзү не? Комуз күйлөгөндү билбеген киши чертпей комуз кармабай эле коюш керек. Ошентип анан ошо киши комуз күйлөгөндү үйрөтүп, анан кийин 5-класстан баштап республикалык кароолордо келип лауреат болуп жүрдүм. Кенедей өзүм тыпыйган баламын да. Анан комузга ошентип комуз жагына кирдим, анан кийин тыштап коюп муну дагы актерлук театр болгондон кийин жалаң эле ролго тигини көп деле кызыкпай. Комуз жаксакалдар деле бар болчу театрда, чоң комузчулар бар болчу. Ошолорду ээчип деле кетпеймби. Төкмөлүк да кийин 40-тан өткөндө башталбады, 50-ге чукулдап калганда. Жиндинемедей айтыш болот десек, элип алып өмүрүмдү ырдап көрсөтчү. Өмүрүмдө төкмөлүк кылган киши эмесмин. Анан кызыгып келип эле анан тандоо туруп өтүп атыптыр, анан мен деле ырдап көрбөймүн деп жүрөктө кара жок. Кийим да жок, комуз жок, эчтекем жок. Жылаңач келип эле нарынан кызыгып көрөйүн деп операда 91-чи. Анан тандоодон өтүп кетип атпайм. Анан эртеси айтышка чыгып кетип анан кийин баарын талкалап атпайм, алтын ушакын бирин калтырбай. Анан ошо боюнча төкмөлүккө эми ашык кем нарында иштеп кеткен Айтали. Көп жыл жанында жүрдүм. Ошо киши деле балким окутуп койсо, Таранчиев Мамбеталы деген чоң акын бар эле, бул Бишкекте окуп жүргөн дагы киши жанына алып жүрдү. Ошолор деле, "Эй, табылды ырдап көрчү. Сенден балким чыгаар." Тиги аккан арык бар эмеспи? Балким десе, балким Азыр Замирбек экөөбүз напарник болуп турмак экенбиз. Анан бүт эле актерлук милдет, актер, театр, драма театрда иштегенден кийин жалаң эле ошо болуп, анын үстүнө жанагынтип жаш кезде тигинден жанагыдан колбошобой. Анан жалкоолук дегенде мен эң жаман сапатым, башкасы бүт эле жакшы. Жалкоолук. Эми да жалкоомун азыр дагы. Эртең эле дей берем. Илхам келип турса да эртең дей берем да. Ушул жерим бар да, ушул жерим. Мындай кесипте өзүңүздүн жүрөгүңүз сүйгөн кесипти тандапсыз, турмуштачы? Кандай? Эми жолдош күткөндө, жубай, зайып күткөндө. Биринчи жеңем араңыздан кетип калды, же кеткен жок? Аны кетирдиңиз. Арак деле кошумча болду, бирок менден кетип калды го көпчүлүгү деп ойлоп калам, кээде калыстык менен ойлогондо. Баары бир жаман аялды деле жакшы кылып алыш эркектен болот да, мисалы үчүн. Алдап соолап. А кезде эмне? Элдин баары мактап турса, элдин баары таке актанып болуп турса, обонда чыга, обончу да болуп кетип атсаң, баардыгын эметсең, анан кыздар көп. Эми ала бу жагын айтпай койсок деле болот. Мейли. Бир мындай ушундай бир жагымсыз окуя болду да. Биз урушуп талашып деле жүрдүк эл катары. Бирок бир өтө бир мындай чоң, бир аябай ошо ажырашып кете турган деңгээлде эчтеке болгон жок да ортодо. Жөн эле жаштык менен эле чыргылдашып, ырылдашып. Ал жагы ошондой болду. Анан негизи артист эмес, сүрөтчү болобу, музыкант болобу, кыскасы өнөр адамдар, адабият жазуучу болобу, кыскасы өнөрлүү адамдар мен байкасам ушу аябай сезимтал, сулуулукту, кооздукту жакшы көргөн эл болот экен булар. Ошол оор бизде да бар да. Мына ушу бүгүнкү күнгө чейин
кандайдыр бүгүн дагы бир нерсе жетишпегендей сезилет да мага. Эмнеге эмне жетишпейт? Билбейм. Же өнөрдөнбү, же сүйүүдөнбү, же бир нерсе жетпейт да. Изденип көрөм, не жетпей атат мага. Бары бар. Кудайга шүгүр, бары бар. Жийип койгон дүнием жок болсо дагы өнөр деген байлыгым бар, эч кандай түгөнбөй турган. Ушул кадыр сыйга жеткирген бары бала чака турат. Баары эле турат. Эмнеге бир нерсе жетпейт. Жетпейт. Эмне кай тарабынан жетпей атканын кадимкидей жалгызсырайм. Ушунча элдин арасында жүрүп бир чөлдө жалгыз канын катып, шайың ооп, кинолордогудай. Бир тамчы суу көздөн учуп турат го, чөлдө суусап өлгөн аткан киши ошол сыяктуу. Мага бир тамчы бир нерсе керек. Ушу мезгилде. Ушу мезгил дейм мен ушу улгайган кезде. Ал эмне экенин өзүм да билбейм. Ошон үчүн балким ыр жазсам, балким ошо жетпей атаба, чыгармачылык тынбай иштеш керек десем деле андай эмес. Ролдорду мына Кудайга шүгүр бүгүн да ойноп атабыз. Чоң ролдорду, кичи ролдорду актер тандабайттыр ал, чоң кичине деген жок да. Анда эле ойноп атам, ырдап деле атам. Оңонду бүгүн деле чыгарып атам. Комусун бүгүн деле колумда. Эмне билбейм. Баягы адам өзүн менен өзү сүйлөшүп, баягы жүрөгү менен кеңешет го. Балким сиз өзүңүз менен көптөн бери сүйлөшө электирсиз. Элдин баары менен көңүлүңүздүн баары сырт тарапта болуп, ич тарабыңыз калып калгандыр. Ошондой иши бир бөксө жер бар. Бир бөксө бар. Ал толобу өмүр өткүчө же ошо боюнча бош кетеби? Орустар айтмакчы, не знаю. Агай, бир чет өлкөдө бир киши бар го, карьерасын 50 жашында баштап, азыр 80 жашында укмуш бай модель болуп иштеген абышкачы. Ансыңары мен ойлойм, азыр кеч боло элек, бош керек бардыгы. Табылат деп ойлойм агай. Мулайым эле табылсын, бирок жетпей аткан нерсең, эмне жетпей атканын билсең издешиң керек го. Аны билбесең билбей атпайм. Мен издеш керек. Бир нерсе табышым керек. Бир нерсе. Мисалы үчүн мен бала кезимде айылга афишалар чапталат да, клубка, дүкөнгө, экеле жерге чаптап койчу, оюн келгенде, концерт келгенде. Кечинде саат баланча тыйындан деп. Ошондо автор жазылып турат да, мисалы үчүн. Драматургдун аты жазылат. Ушуну ушундай эңсечүмүн бала кезимен. Мен да драматург болсом, менин оюнумду театрлар коюп, анан кийин автор деп кыйкырып чыгып атпайбы? Ошондой чыксам, ошондо менден бактылуу киши жок болуш керек деп ойлочумун. Мына азыр 17ден ашык 20га чукул пьеса жаздым, ошонун 15 театрлардын баарына коюлду. Баягы мен эңсеп күткөн автор деп кол чаап, чыгып сахнага жүгүнүп, дагы көрүп бүттү анын баары. Анын баарына жеттик. Баягы бала кезде эңсеп жүргөн ырдасам дечелек ырдадык, чертчөлем десек черттик, манас айттам десек эптеп баягы манасчылыктын артынан сая түшүп албасак дагы ыгы келген жерде 1 саат, жарым саат дыркыратып манас айтып коюп атабыз. Анан баарын эле эңсеген кезимде же жанагы балдар тамашалагандай ушу бийчилик жетпей турабы кимдир. Биле албайсыз. Анан сиздин жолуңузду, сиздин арыңыздан ага турчу муундарыңыз, балдарыңыз барбы? Балдардын баары эле мыкты. Сиздики? Меники да, анан бирөөнүн баласын айтып. Жок, айтсаңыз, канча бала болдуңуз? 4 эркек бала, 1 кыз бар. Алардын баары чыгармачылыкка жакынбы? Чыгармачылыкка жакын. Улуулары. Ошолор ата жолун жолдош үчүн, же болбосо өнөр жолуна кириш үчүн
Аялды дагы, баланы дагы, башканын баарын жыйыштырып коюш керек экенин түшүндүм мен. Жанагы менин жеңелериң менен ажырашып кеткеним себеби да ушундан. Ушу да себеп болот, ушу жагы дагы бар. Байланбай, үй турмушка байланбай, эркин кетишиң керек да. Эркин, каалаганыңды жасашың керек. Антпесең эчтеке жок. Кокуй аялым калды. Кокуй аялым ким менен жүрүп атат, мен жокто 5-6 айлап. Мисалы да, мисал айтып атам. Кокуй балам ачка калды го, үйдөгүлөр ачка турат го. Кокуй апам жалгыз калды. Мал салем не болду? Корожайым жок, мен ушу колум эчтекеге тийбей жүрүп өмүрүмдө. Анан 60-тан ашкандан кийин анан там салбады ушу колум. Там салды. 5 жыл там салып атып бара, өз колум менен десек да болот. Бүтүрдүк да, усталык да бар экен да көрсө. Анча-мынча нерсени бар. Колдон келчү нерсени жасай койсо болот экен. Анан ошондой болуп бактылуу өмүрдү сүрүп келатабыз бу жерде. Анан бакыт деген бирөө эле болбойт тура. Бакыт бирөө болбойт бекен. Бакыт деген көп экен. Түрүбү? Эмне бар экен? Эң биринчи бакыт эле ден соолугуң экен. Ден соолугуң болсо жанагы айткандын баарын жасайт экенсиң. Ден соолугуң болбосо карайлап жаның кейип турса, каяктан чертесиң, каяктан ойнойсуң, каяктан ырдайсың, каяктан сүйлөйсүң. Жан керек да, жанга жанталашып калат экен да адам. Оору. Ошон үчүн Кыргыздын улуу сөзү бар го, биринчи байлык ден соолук. Мына ден соолук деген бакыт экен. Мынау жарыкчылыкты көрүп тирүү отуруштун өзү дагы бул бакыт экен. Балалуу болосуң, бакыт экен. Аял аласың, бакыт экен. Мисалы да, көпчүлүктөр азыр бу заманда чөнтөгүнө доллар түшүп кетсе эле менден бактылуу киши жок деп калгандар болот экен. Бирөө 30-40 миң долларлык жип айдап калса эле бактылуумун дейт экен. Кээ бирүүчү таштам салып, корожайды заңыратып, алтындан куруп алат экен, бактылуу. Элдер айтат экен, бактылуу киши экен, карачы үйүндө. Үйү жоктор айтат, аны үйү барлар айтпайт. Анан ушундай бакыт деген нерсе, а бирок чыныгы бакыт өзүңдү өзүң издеп табуу, өмүрүң өткүчө. Таптыңызбы? Тапкан жокмун. Айтып атам го, бир нерсе жетпей атат, толук бактылуу болушка. Өзүңдү өзүң издеп жүрүп отурат экенсиң, мен киммин деген суроону коюш керек экен. Эс акыл кирип калганда. Анан издеп жөнөйт экенсиң, ким элем деп бияктан сурайсың, мен кандай кишимин? Могу жерим жагабы? Анан айтат, бу жериңиз эң мыкты. Могу жериңиз эле кичине жакпайт. Иттиңиз бар да деп. Сенден сурай. Ушинтип изденип, анан өнөрдөн издейсиң бакытты. Өнөрдө бактылуу эле болдум. Жана бакыт деген ушундай көп нерсе экен да. Агайым, анан мен сизге телефондон айттым го. Өмүр, өлүм жөнүндө сүйлөшөбүз десе, өлүмүңдү кое турчу дедиң го. Агайым, эмнеге өлүмдөн адам баласы коркот? Балким биз аны билбеген үчүн коркоттурбуз. Балким ал жакшы эле нерседир. Бир жакшы жаңы башкача формага өтөттүрбүз. Жок, эме мен башкасын эптеп ойду тоону оттоп жооп беришим ыктымал. Анан эми тияктан адам болуп жаралганы бирөө кайра келип ошол айтса, же коркот элек, же коркпойт элек. Анан ал өзү белгисиз нерсе. Төрөлүү деген нерсе да белгисиз да. Бирок анда кичине боюңда болуп билинип деп каласың да, күтүп каласың да. Ал өлүм деген жаман экен да. Ал кыргызда айтып коет. Өлүм түрү бирөө ажалы тоодон бирөөнүкү, зоодон бирөөнүкү, суудан бирөөнүкү, оттон бирөөнүкү, таштан иши кылып. Өлүм деген басып баратып эле тракта ишип эле кетип атат. Анан мисалы үчүн молдокелер ислам дининде тиги жакта бейиш
бар жыргайып бул жалган дүйнө экен да азыр биз жасап аткан тиякта экен чын дүйнө деп атат эми анан буга мен бул илим жагын өзгөчө өлүм жагын түшүнбейм да түшүнгүм да келбейт айткым да келбейт да бул жөнүндө анан баягы бир жакшылык жамандык болуп калса эл көргөндү көрөбүз да деп коет го анын сыңарындай көрөбүз да келсе көрөбүз бирок ошо өлүп калгандан кийин мен өлүп калдым го деген ой жок калат го деп ойлойм да жок эле болуп каласың да жок да эчтеке жок топурак кайра мына жаны кетет дейт бул деле бир мындай эме суроо да түшүнүк казып көрсөң чирип жерде жатат канча миң жылдан бери топурак болуп анан жан бөлүнүп кетип бейишке барат дегенди балким ошондойдур эми муну үчүн исламды окуш керек окумуштуу болуш керек бул жөнүндө ошол окумуштууларың деле өлүм жөнүндө айта албайт туура сонун маектешүү болду окшойт жыргадык чер жазылды аябай күлдүм боорум тырмап эми табылдабамды казсаң далай кен чыгат тим эле айтып бүткүс баалуулук асылбаанын баары ичиңизде да мен эми оюма келгенин айтып койдум азыр ырас тиги даярданып келсем балким мындай бир ал жасалма болуп калмак да улуу адамдарды туурап философиялап укмуш айтып берет белем анан мындай мен деле өзүм жөнөкөй адам болгондон кийин жөнөкөйлүк эле жакшы кандай жаралсаң ошондой эле жүрүп өл ошондой эле өт ошондой жашап маска кийип албай бет кап кийип маскаң көрүнүп калып атпайбы элге ошондо эң уяты маскачан жүрүү да мен да адам кандай уялбай маска кийип жүрүшөт билбейм адамдар ой чыныгы жүздөр көбөйсүн бет каптарыбыз чечилсин абада ошо табылдабам абдан ыраазымын сизге улуу башыңыз кичүү кылып атайын келип биздин жаш муундарга далай сонун сөздөрүңүздү айтып кеттиңиз ыраазычылык билдирем өмүрүңүз узун болсун дагы далай интервью кылалы агайым ооба силердин да өмүрүңөр узун болсун өзүңкү да узун болсун карга көргөнүн чокуйт молдо билгенин окуйт дегендей билгеним ушул билгеним кээ бирөөнө жагар кээ бирөөнө жакпас кыртышын эле аңтарып эле ошо көргөнүбүздү эле айтып коебуз ушундай болгондо эмне дейлик сиз өзүңүздүн баркыңызды билбейсиз да мен билем да агай сиз тарыхта калчу укмуш адамсыз сиз ар бир сөзүңүз дегенче кийин тим эле алтын тамга болуп жазылат сиз аны каяктан билмек элеңиз мен билем агай ошону ошондой болгонун өзүм билсем жакшы болмок деле ошондо анан өлгүм келбейт да агай болот буюрса ошондой болот мындай талант калбайт болуш керек сөзсүз түрдө тарыхта изи калат эми мен абдан ыраазымын агай сиз менен замандаш болуп катарлашып отуруп ушул жакта интервью алып атканыма элге сонун сөзүңүздү жеткирип бере турчу көпүрө болуп атканыма абдан ыраазымын ошол YouTube каналымдын көрүүчүлөрү комментарийлерге жазыңыздар каналыма катталыңыздар анан жакшы пикирлериңиздерди күтөбүз кайрадан көрүшкөнчө саламатта тем эле койгула да кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар